Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Бирдин айынын 18. Ар биринин өз жолу бар. Биздин бутубузга коюлган рухий куралдардын жөнөкөй комплектин алуудан башка эч нерсе калган жок. Менин кадамдарга болгон биринчи аракетим милдеттүүлүктөн жана зарылчылыктан болгон. Натыйжада ошол тактоочтордун бардыгына каршы терең көңүл чөккөндүгүн сезими пайда болду. Кайраттуулук менен, тоолугу менен, момундук менен түздөн түз жана бир гана. Мен бил ушундай күчтүү, укмуштуудай рухий тажрыйбага ээ болгону үчүн бактылуу деп ойлочумун. Убакыттын өтүшү менен менин жолум өзүмө таандык экенин түшүнүп керек болчу. Бир нече жолугушуулардан кийин башкалардын аңгемелерин угуп, мен акыры кадамдар аркылуу прогресске ар бир адам өз жолун табаарын түшүнө баштадым. Прогрессивдүү каражаттар аркылуу мен ушул сунуш кылынган принциптерге ылайык жашоого аракет кылам. Бул кадамдардын натыйжасында мен бүгүн жашоого, адамдарга жана Кудай менен байланышы бар бардык нерсеге болгон мамилем өзгөрдү жана жакшырды деп айта алам.